Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан кийинки сабагыбызды улантабыз. Эсиңиздерде болсо, биз мындан мурунку сабагыбызда Мурзабек Тойбаевдин Жорон жоруктар аттуу комедиясы жөнүндө сөз кылганбыз. Айтор анын 3/1 бөлүгүн сиздер менен бирге талкуулаганбыз, сөз кылганбыз, таанышып чыкканбыз дегендей. Бүгүн болсо ошол окуяларды улайбыз. Үй тапшырмасы катары сиздер болжолдуу түрдө окуянын кандай уланышын, мындан ары кандай окуялар болушун бизге жазып жибердиңиздер. Бул үчүн тапшырманы аткарган ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эми болсо сиз жазган маалыматтарга канчалык деңгээлде окшош, сиздин 6-туюмуңуз канчалык деңгээлде чыгарманын алдын көрүп биле алды. Ушул тууралуу өзүңүздүн оюңуз менен чыгарманын кийинки бөлүгүн салыштыра кетиңиз. Андай болсо биз сабагыбызды баштайбыз. Окуя мурдагы токтогон жеринен уланат. Мелистин тобун Жоро алып дүкөн жакты карай тепкенде дүкөндүн айнеги сынып, Айтор милиция келип калган учурунан токтогон болчу. Ошол жерден окуя уланат. Милиционер терезени ким сындырды? Жорону колдон алат. Жоро болсо чарчагандай бышылдап, мен эмес, тетигинин тобу, колдон чыгып кутулууга аракеттенет. Милиционер болсо, урган сенсиңби? Жоро кутула албасын сезип ызалуу эрдемсип, мен топту тепкен да, Мелисти урган да мен, биринчи тептим. Милиционер болсо, сен ошондой неме болсоң, протокол түзөбүз. Хулигандыгың үчүн жазаласың. Ал эми витринанын айнеги үчүн болсо, сенин атаң бир топ эле акчага чыгым болот. Штраф, түштүңбү? Азыр мен тиги мотоциклдеги кагазды алып келе коеюн. Качып кетемин деп ойлоба, качсаң өзүңө жаман. Чыгат. Жоро гитараны алып бак тарапка качмакчы болот. Бирок нарта алдынан келаткан атасын көрүп, ошо замат скамейканын астына жашырынат. Атасы кирет. Милиционер да анын алдына чыгат. Саламатсызбы? Жаңы участковой сизби? Честь берип, лейтенант Искендеров. Жоро жашынган скамейканы көрсөтүп атасы. Отурчу жигит. Отставкага чыккан Рыскулбековдун ордуна келген сизби? Милиционер отурбайт. Колуна кагазын кармаган бойдон издегени Жоро. Ооба, бүгүн биринчи күн жумушка чыгышым. Минтип протокол жазууга туура келди. Эмне болду, ботом? Бир бала тегерегин карайт. Азыр ушул жерде турган. Дүкөндүн витринасын сындырып койду. Жоро каттуу чүчкүрөт. Милиционер менен атасы бирине бири бир убакытта саламатта болуңуз. Ушул жерде пауза болот. Милиционер менен атасы бирине бири жарыша. Рахмат. Милиционер мындай тартип бузганды айыл аксакалдары көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен болуп жүрө беришет. Пай, мындай тентектик бир Жоронун колунан келет. Ушул кыштак боюнча жалгыз жалкоо ошол. Мен анын атасымын. Аны камап сал, жолдош милиционер. Мейли түрмөдө бир аз күн отуруп чыксын. Менимче ал түрмөдө отуруп чыкса, эшек курту мурдунан түшүп, эс акылына келет. Мен сизден өтүнөмүн, ушул суроомду орундат, иним. Түрмөгө болбойт. Уулуңуз менен каттуу сүйлөшүү керек, акылына келсин. Кокуй, ага айтылган кайран сөз. Жеткен жатып ичер. Кулагына быягынан куюп айтсаң, тыягынан коюлуп калат. Жок, анткен менен ичинде ала курту бар. Беттегенин бербейт. Торпоктой болуп 8-класста окуганын билбей жаш балача тайраңдайт. Жорого жолдо калсын. Окуганы апыртма жомоктор, сабагын 5 мүнөт ачып кайра жаап коет. Бул да эчтеке эмес. Ороңдоп улуудан ыйба кылбайт. Баардан да тамеки тартканычы. Кыскасы өзүн өзү билет, өтүгүн төргө билет. Козу жок көгөн, башы жок бака болуп кетти. Бир баланын ичинен чыкпаса экен деп менде жан жок. Биз анттирбейбиз. Көзүн ымдап, арыз жазып, биздин колго өткөрүп бериңизчи. Мен аны кылмыш кылган балдардын бөлмөсүнө камап учетко алып коеюн. Эгер тез аранын ичинде оңолбой турган болсо, колонияга жөнөтөбүз. Өзү жүгүрүп иштеп, эпилдеп окуп калат. Чакырганга келбеген ымдыганга зар болот дегендей, анан турмушту өзү түшүнөт. Анын сөзүн уккан атасы, ошондо эшек курту мурдунан түшөт дечи. Ха. Бүттү. Акыл айтып жүрүп чарчадым. Азыр эле кармап түрмөгө алып кете бер. Баса, куттуу үйдөн кур ооз чыкпай.
Үйгө кирип чай ичип чыкчы. Чай ичип жатып, актысын жазалы. Албетте, колонияга азыр деле алып кетсек болот. Эгер оформить этип бүтсөк. Болуптур, дагы көрөлү. Атасы менен милиционер үйгө киришет. Жоро скамейканын алдынан акырын чыгат. Жоро үстү башын кагынып, ушундай болмок. Эми колонияга жок, качуу керек. Гитарасын кучактап алып, Жоро качат, интермедиалык көчөгө түшөт. Экинчи пантомима, музыка интермедиалык көчөгө алдында Жоро пайда болот. Ал жеңил желпи басканды имитациялап туурайт, гүл терип жыттап көрөт. Ушул мимикалык этюд убактысында музыка ойнолот. Жоронун табигый үнү менен анын техникалык аспаптардын жардамы аркасында бурмаланып жазылган корккондогу үнү берилет. Жоронун үнү. Мына, кеч кирип калды. Азыр тиги тоо башын караңгылык каптайт, бөксөдө оттор жылтырайт. Ой басканым, кандай жеңил. Мен эми эркинмин. Кайгы капам жок. Жогорудон кекилик сайраса, төмөндөн куулаган булак үнү шылдырайт. Асманда жылдыздары жапжакын, тоонун түнү чыргалай. Мен өзүм жалгыз чыргалай, коркуп кеттим. Бул эмне? Эмненин үнү? Жоронун корккондогу үнү кээде Буратинонун үнүнө окшоп кетет. Бирөө мени артымдан калбай аңдып келаткандай. Кимдин үнү? Карышкыр улуп жаткан туура. Түнкү куштардын дабыштары, канаттарынан шуулдактары. Кайра тынчын, кайра табышмактуу кымкуут табыштар. Түлкүнүн үргөнү, чөйлөрдүн улуганы. Жүрөгүм дүкүлдөп чуркай албай баратам. Тезирээк, астымда оттор, карышкырлар. Апа, апа. Жоронун табигый апа деген үнү кылат. Корккондогу үнү. Жоро, өзүңдү колго ал. Жоронун үнү. Андан мага эмне пайда? Өзүмдү колго алгандан көрө колума мылтык алганым жакшы. Жүрөгүмдөн күйүгүп, мына бул гитаранын ордуна мылтык болгондо, алдымдагы эмне? Апа, корккондогу үнү. Сен жөнү жок кыйкырасың. Жоро токтой калат. Барабан тактысы анын жүрөгүн түрсүлдөгү менен бирге согот. Жоронун үнү. Карышкыр, жылтыраган оттор, ошолордун көздөрү. Карышкырларды коркутуу керек. Корккондогу үнү. Гитара менен. Жоронун үнү. Гитара менен ата албайсың. Киркиреп, коркконумдан үнүм да чыкпай калды. Жок, бул айылдын оттору. Таттыгүл тайэжемдин үйүнүн терезеси болуу керек. Ура, ура! Жоро жүгүрө баштайт. Албетте бир ордунда туруп. Тез жүгүрүп от чыккан жака жетейин. Анда адамдар бар, тайэжем бар. Жылуу төшөк, тамак бар, тез жетейин. Арышым тездетет. Келе жаткан мотоциклдин үнү кылат. Жоро милиция менин артымдан кууп келатат. Милиционердин үнү. Аны эми кайдан издейбиз? Жоро тезинен тоого кетейин, тоого. Үчүнчү пантомима. Түн, асманда ай. Жоро костер жагууга аракет кылат. Папирос күйгүзүп тартат. Кайра дагы ширеңке чагып. Шамалдын отту тутанта албай улам-улам өчө берет. Асманга тигилип көпкө карап, тобокечей, темир казык жылдызы кайдан качып жоголгон? Адаштым, чын адаштырмын. Кайда барам? Кантип 2 күндөн бери жегеним жапайы жемиштер. Ай ушул көпкөк чийки жемиштер башты оорутуп, уйкумду жаман келтирди да. Ыңгайлуу жер таап бүрүшүп жатып, үргүлөп баратып, селт чочуп, бети башын колдорун ушалайт. Уктаба Жоро, уктасаң карышкыр жеп кетет. Нары жактан чөйлөрдүн улуганы угулат. Ой үнүң өчкүр, чөөсүңбү карышкырсыңбы? Эртеле эле таң атса экен. Ичики үшүгөнүн калчылдай бийлейт. Мен өзүм туулуп өскөн тоого эмес эле Антарктидага келип калган сыяктанып турам. Ордунда турган бойдон жүгүрөт. Жылыныш аракетинде тайрактап көнүгүүлөрдү жасайт. Музыка акырындап таң агара баштайт. Мына, таң да атты. Айлана кара баштады. Кана Жоро, алга бас, алга. Өзүнө өзү дем берип, бирок буттарын араң шилтеп, Жоро жолун уланта баштайт. Интермедиалык көчөгө ачылат. Жайлоо, жылкычынын боз үйү, күн батып баратат. Алыстан арсылдап үргөн иттердин үнү улам жакындай берип катуулайт. Чачы өсүп, чарчып чаалыккандай түрү бар Жоро сахнага энтеңдеп чыгат. Коркконунан ташка мүдүрүлүп жыгылат. Сырттагы үргөн, килейген дөбөттөр азыр жетип келип аны жарып жечүдөй туюлат. Жоро жан талашып боз үй тарапка кыйкырат. Ой, кармагыла, кармагыла. Гитарын курал катары сунуп, очоктун ичине кирип жата калат. Колуна китеп кармаган көз айнекчен карыя боз үйдөн шашылып чыгат. Китепти колтугуна кысып, жердеги шапалакты ала коюп, тарсылдатып: О, чык, арыстан, чык! О, энесин тарткан жаман арамдар!
Karışkır gelse kamırabay uktap kalışat. Meyman gelse meldeşkensip jarışa çurkaşat. Ketkile. Жороға кайрылат. Тура кой балам, сен кандай? Жоро коркуп сүйлөбөйт. Коркпо уулум, ит каппайт эми. Жоронун арка жагына чыгып көрүп күлүп, хе уулум деп коет ботом. Токто, карылыкпы, көзүм жакшы ажырата албай жатабы. Сен эркексиңби балам же кызсыңбы? Жоро ызаланып, эмне кыз бекенмин? Каңырыгы шугуп, кыз текемин? Эмки жаштардын ачыктыгы ай. Ошо шар айтканың дурус балам. Кыз текеминдечи. Ал эмне дегениң түшүндүрүп койчу. Жоро болсо ыйламсырап ороңдоп, ой мен кыз бекенмин деп жатам. Эмне көрбөй турасыңбы? Эркек элемин. Жакындап келген аттын дабышы токтойт. Сырттан жылкычы келет. Боз үйдөн алмадай чыгат. Алар жаңы келген жоронун түрүнө таңдана карай калышат. Бул кимдин кызы экен? Секетиң ботом, бул кыз эмес эле эркек бала го. Артынан карасаң чачы кудум эле кыздай. Секетиң алдынан карасаң эркек баладай. Көзү менен Жумабайыма окшойт. Ал талаага огородун оттоп, чоң энесиникине караан болгону кеткенде биз менен болбойт беле? Тобо, Жорого жакындап келет. Ай секетиң, чачың узун кыздайсың, көйнөгүң гүлдүү кыздайсың. Бирок өңүң эркектейсиң. Айтчы деги атың ким? Алма жейт. Жоро алмадан көзү өтүп, атым Жорочка. Алмадай болсо ага кайрылып айтат. Жорочка? Ойлонуп, Жорочка, Морочка, Шурочка. Беркилерге олуттуу ботом, бул кыз турбайбы? Ооба сага, мен эркекмин. Ичим басып, ичими деп кыйкырат Жоро. Карыя ичин сыйпап көрүп, кокуй, ачка турбайсыңбы? Апкел балам, бирдемең барбы? Алмадай үйгө кирип кетет. Айттырбай билдиң абышка. Иттей курсак ачты. Кубат качты. Аркыны бычымыраак апкел деп койчу. О, чечим, мунун баарын айтканды билген сылык сүйлөгөндү билбейсиңби? Сен дебей жүр, сенейип каласың. Ой ата десең көтөнүң түшөбү? Тур булакка барып жуунуп кел. Сүлгү берет. Жоро айраң таңгала карап, сүлгүнү алып эпилдеп чуркап чыгып кетет. Жылкычы эстеп, баса, баягы эсиңдеби ата? Ушундай балдар туурасында биз бир журналдан окубадык беле? Ооба, чачы узун, акылы кыска. Мындайларды өзүн өзү билген, өтүгүн төргө ийилген өзүмчүл деп атап коюшат экен. Ошолор дагы гитара алып жүрүп, чачтарын алдырбайт экен. Жылкычы, алардын гитары таза, өздөрү ыплас саксайган чачынын ичин айтпа. Бир деме сирдемени издеген болот. Эмненин экенин өздөрү да билбейт. Жоро жуунуп келет. Ой, бул чычымдын сөзү менен түрүнө караганда соо эмес, же ууру же качкын. Алмадай чыныга кымыз алып келип кайнатасына ызаат менен сунат. Рахмат, бул балага бер айланайын. Жорону көрсөтөт. Жоро кубанып эки колун созо эрдин жаланат. Токто, алды менен айтсын бул кандай неме экенин. Айтпайсыңбы? Өгүнү жоголгон боз жоргом ушундай эле бир сел саяктын колунан келди да. Сүйлөбөйсүңбү? Же оозуңа кебес тыгып алдың беле? Камчысы менен жерди бир чабат жылкычы. Жоро болсо коркуп кетет. Жок агатай, мен ууру эмесмин. Ууру болбосоң эмне үчүн келдиң мында? Ачык суроого ачык жооп берүү керек. Гитараны чертип, саякатчы болсом дейм, өчпөс атка консом дейм, бут тиелек чокуга өз атымды койсом дейм. Жылкычы каткырып күлүп, мунун митаамын кара. Дагы артистче аткарып коет. Ишенет дейсиң го? Бул тоодо сеники эмес күчүктүн буту тийбеген чоку жок. Жоро болсо бар. Тиги бар эмеспи? Бул тоодо. Биерден анча деле алыс эмес жерде. Археологиялык экспедиция иштеп жатат. Мен ошол жакка баратып жолдон адашып калдым. Өзүң кайдан келатасың? Жоро унчукпай турат. Үйүң кайда эле? Тиякта, бу жерден көрүнбөйт. Ата балам ай, өрдөгүң бар экен учуруп койдуң окшоп калды го. Же өзүң эле акылдуу, калгандар эч неме түшүнбөйт дейсиңби? Өзүңдер ойлосоң өзгөнү шер ойло балам. Жоро өзүнчө мына дагы мораль окуй башташты. Жылкычы Жорого, баса, сенин атаңдын аты ким? Алтымыш? Кайда иштейт? Эч жерде иштебейт. Айтамда. Уулу сенин кейпиң бул болсо, иштебеген атаңдын кейпи кайсы болмок? Анда силер бирөөнүн эсебинен гана уурлук менен жамбагат экенсиңер да. Жок агатай, менин атам иштөөчү. Азыр менин атам аргасыздан калп айтып, атам өлгөн, энем да өлгөн. Чоң атам, чоң энем да, таята тайэнем да өлгөн. Мен кичинемде ыйлап көзүн сүртөт. Карыя болсо Жорого ишенип, о шордуу, жетиммин дебейсиңби бая эле? Билем, биз да жетим өскөнбүз. Ооба атаке, толук жетиммин.
Тоголок жетим болсоң, балдар үйүнө барбайсыңбы? Жапай айбансыңбы тоо ташты кыдыргыдай? Сен адамсың да. Жолдош күтүүң керек, тамак керек, эң башкысы эмгек кылууң керек. Алмадай, кай жерлик болосуң, секетим? Тетигинден нары жол алдынан болом. Апи, секетиң. Жол алдынан болсоң, менин төркүндөрүм жактан турбайсыңбы? Кудай жанына кубат берсин, кымызды сунат. Кой, атың Жорочка беле, Шурочка беле? Жутуп жиберчи. Жоро болсо, Жорочка, кайдагы Шурочка? Кымызды ичет. Рахмат эжеке. А өзүңөр кимсиңер? Билдим, сиз жылкычы. А сиз атасы. Эмне иш кыласыз? Менби? Мен пенсионер деген мен болом. Эс алып жүрөм. Учурунда сендей далай жигиттерди окуткам. Бирок алардын чачы сеникиндей эмес эле. Кана балам, сен азыр чачыңды жибит. Мен устара камдайын. Үйгө кирип кетет. Опей, түз эле жибит дейт. Тапкан экенсиң майбашты. Алдырбайм. Жылкычы кыйкырат. Боор орса борго тепкен кежир неме го? Алмадай жылкычыга, балага кыйкырба. Бу бала бир бечара турбайбы? Анан сыйлабасам Кудай урбайбы? Жорого, теке тоюп болуп калгансыдың. Дагы ап келейинчи? Жоро, рахмат. Алыскы асканы карап. Апи, тетиги чокуга чыксам, байке, жылкыңар чокуга чейин жайлабы? Байке деп коет. Сенин кандай тешең бар? Же ошондон ары акырын бирөөнү көрсөтпөй минип кетейин деп турасыңбы? Жок, мен жолго чыкканымча барып билгим келет. Сырдын баарын билгиң келеби? Анда сен анык ууру көрүнөсүң. Бүттү. Мен сени кетирмеймин. Кетип эле көр. Жардан алыс тоглотуп жиберемин. Сөөмөйүн кезеп, камчысын алып, укуругун сүйрөп чыгып кетет. Алмадай тарелкага палоо алып чыгып келатып, күйөөсүнө карай. Ачууланба байкеси. Жорого карап, муну жеп ал. Жоро болсо таарынат. Рахмат, мен токмун. Алмадай, кой, жуткан жутабайт дейт. Очоктун жанындагы кийизди жайып салып, анан бул жерге эс алгын. Чарчапсың го байкуш. Жоро жалгыз калып тамакты жеп, кардын сылап, карын болсо кампайды. Эми ойлонуп, акетай, бир заматта тоголок жетим боло калдымбы? Гитарын чертип ырдап бийлейт. Эми эмне кылайын? Кеңеш берер жан барбы? Шектен ишет ууру деп эркин атаң таң барбы? Колумб болбой каламбы? Максатымдан танамбы? Чоку жок дейт, бут тийбес, шылдың болуп каламбы? Максатка бек турайын, ишке көңүл бурайын. Сөзсүз ачып бир чоку мекенге белек кылайын. Чарчадым, аңгыча уктап алайын. Жатып үргүлөп уктап кетет. Нарыта байкатпай карап турган карыя келет. Карыя каткырып күлүп, хе. Ай кыял кеч. Жаткан турамын да. Чымындай жаның аман болсо далайды көрөрсүң. Желбегей жамынган чепкени менен Жоронун акырын окаап боз үйгө кирип кетет. Сахна караңгылайт. Жоронун түшү. Музыка. Электрондук музыкалык аспаптар кубулжуйт. Асман кызгылт түскө боелуп, сыйкырдуу жымыңдайт. Гитарын көтөрүп, башына ак калпак, үстүнө улуттук кийим кийген Жоро көңүлдүү ырдап, эч кыйналбастан жеңил желпи эле бийик тоого чыгып келет. Анын алдында чоку пайда болот. Жоро ага Жоронун чокусу деп күйүүчү боектор менен жазат. Бүтөр замат жазганына маршылана караса, тамгалар өчүп, жүрөктү дүрбөткөн музыка жаңырат. Мурдакы жазгандарынын ордуна Фархаттын үңкүрү деген эки сөз чоң тамгалар менен жазылып, алар бир күйүп, бир өчүп жымыңдайт. Кээде космонавттын, кээде коп буттуу, коп колдуу адамдын, ракетанын сөөлөкөттөрү көрүнөт. Жоро үңкүргө кирүүгө аракеттенет, бирок үңкүрдөн так өзүнө окшош эки жоро түгөйлөрү ага карты беттеп чыгышат. Айырмасы биринин өңү аппак, экинчисиники көөдөй капкара. Жоро коркуп кетет. Силер кимсиңер? Сахна караңгылайт. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин сабагыбыздын экинчи бөлүмү дагы өзүнүн жыйынтыгына келип олтурат. Силердин болжолдуу айткан оюңар менен жакындык болдубу? Эгерде болгон болсо, кайсыл жерлер жакындык болду? Же болбосо силердин айткан оюңар менен чыгарманын уландысы башка нукта кеттиби, айтор. Бул боюнча кандайдыр бир деңгээлде өзүңөр салыштырып көрдүңөр деп ойлойм. Эми болсо силерге тапшырмам момундай болсун. Бүгүнкү Жоронун жоруктары аттуу сабагыбыздын экинчи бөлүмүн окудук. Дагы бир сабагыбыз бар алдыда. Эми болсо үй тапшырмасы катары бүгүнкү окуяларга тиешелүү кыргыз элинде кандай макал лакаптар, кандай учкул кептер бар, ошолордон жазабыз жана алардын окуянын кайсыл жерине тиешелүү экендигин
белгилейбиз. Ар бир окуучу 3төн жазса болот. 3 макал лакап жазып, алардын окуянын кайсыл жерине тиешелүү экенин баяндайсыз, далилдейсиз. Кийинки кыргыз адабияты сабактарында сиздер менен көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар. Биз сабагыбызды жыйынтыктайбыз.